Урматтуу телекөрчүлөр, биз өз көрсөтүүбүздү алдыны көздөй уламакчыбыз. Сыналга кайрадан жакыныраак келиңиздер дейли. Себеп дегенде таң эрте түз эфир аркылуу жалпыңыздардын жан дүйнөңүздөргө чыгармасын тартуулайм деп дагы бир биздин студиябыздын кадыр сыйлуу мейманы келип отурат. Айрыкча гитара сүйүүчүлөр сыналга жакыныраак келиңиздер десек дагы жаңылышпайбыз. Дал ушул жаз мезгилинин жамгырын шөкөттө ырга салган биздин ырчы айымыбыз келип отурат. Жакындан тааныштырып өтөлү кесиптеш. Алтынай Асанбекова, ырчы аткаруучу. Саламатсызбы эжеке? Кош келипсиз. Таң негизи кандай башталды? Таң эми албетте кыздар үчүн тем более эфирге келатканда жасануу менен башталат. Тура калып эле чачыңды тарап. Ошо. Негизи Алтынай эжеке, менин байкашымча, мынакей жакынкы эле 3 жыл, 2 жыл аралыгында эле чыга баштадыңыз, сахнага. Анан кийин буга чейин каякта жүрдүңүз? Негизи 2010-жылы мектепти аяктап бүтүп, Бишкек шаарына келип, Калы Ималда Басанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясына келгем. Чыгармачылык жолго эле келгем десем болот. Анан ортодон студент болуп, ар жакты көрүп өткөнсүң, ары согулуп, бери согулуп жүрүп, опыт топтоп жүрүп, тажрыйба топтоп жүрүп, анан 2 жылдын жүзү болуп калды, буюрса. Деги эле айтат эмеспи, элибизде аккан арыктан суу агат деп. Анысыңарындай биз дагы сурагыбыз келип турат. Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө деле кызыктар болсо керек. Ошо сиздин үй бүлөңүздө чакан аудиторияда ырдап жүргөн ырыш козлору барып эле бул атадан балага өтө турчу өнөрбү десек? Ооба, сөзсүз түрдө. Андай нерсе болбосо мен кактан чыкмак элем деп коеюн. Мен айтып калышат, жети аталарыбыздын бирөө кыл кыякчы болгон экен. Өзүмдүн чоң атам жамактап, төгүп ырдачу экен. Өзүмдүн ата-энем дагы ырдашат. Ошо ата-энемдин чыгармаларына сугарылып, ырларына сугарылып жүрүп, ушундай деңгээлге жеттик деп айта алам да. Алгач эле эң биринчи чыгармаларыңыздын бири бул жазгы жамгыр. Чыгармага бир аз тарыхына токтоло кетели. Андан кийин сөзсүз бизге ырдап бербесеңиз, бизди телекөрүүчүлөрүбүз урушат. Бул ырды деги эле ырдап калууңузга эмне түрткү болду? Жаздын илеби жан дүйнөңүзгө катуу таасир эттиби? Бул мезгил же жамгыр же болбосо андай деле таасир берген жок. Бул автору өзүмдүн бир тууган агам болгон үчүн, үйдө ырдап берип, жамгырды ырдаган үчүн мага дагы сиңип кулагыма жакты десем болот да. Анан ошол жүрөгүмө жагып калды. Анан ушул ырдан баштайын деп чечтим. Учурдан пайдаланып, ырдын автору ким экенин, аты жөнүн айта кетсек дагы. Сөзсүз түрдө ар бир эфирде, ар бир барган жеримде ушул жамгыр ырды ырдардын астында сөзсүз түрдө авторун атап өтөм. Бакыт Ильязов, өзүмдүн бир тууган агам. Анда эмесе Элдин кабыл алуусу дагы бака өзгөчө болду. Келиңиз анда сизден жагымдуу жазгы жамгыр аттуу чыгармалысын. Түрүлүп те алыстан калың булут сагынып тоо үстүнө карайт бизди кыйналып кулсалыктан ооругансып шатырап төгөт жамгыр булук кансып нөшөрлөгөн жамгыр жагат мага уктаган сезимимди козгойт кайра сырдашып жамгыр менен тургум келет, жүрөктүм ыкшып туруп, анан кое берет, ыйлачы ыйлап алчы. Жамгыр жүрөккө сактабачы, кайгы төкчанда көкүрөктү, жеңилдете ыйлачы ыйлап алчы. Жамгыр кайрадан үмүт берип, адамдарга күчтүүрөөк бутту шилтеп, жаңы кадамдарга кайрадан көрөлүчү күндүн нурун коштошуп бир жумага балким айга нөшөрлөгөн жамгыр жагат мага уктаган сезимимди козгойт кайра сырдашып жамгыр менен тургум келет жүрөктүм ыкшып туруп анан кое берет ыйлачы ыйлап алчы жамгыр жүрөккө сактабачы кайгы төкчанда көкүрөктү
жеңилдете ыйлачы ыйлап алчы жамгыр жамгыр Сақтабачы қайғы төк жамғыр көкіректі жеңілдете ыйлачы ыйлап алчы жамғыр ыйлачы ыйлап алчы азаматсыз чындыгында жакында эле Алтын эже мынакей жалпы эле баягы Канат Кадыржан продюсердин ошол концерти болуп өттү өзүнүн ырчылар арасында. Ошол тууралуу кеп кылсак, сөз кылсак, деги эле концерт кандай болду? Аябай жакшы болду мен үчүн, башкалар үчүн билбейм. Мен эң биринчи спорт ордосунда эң биринчи жолу сахнага чыгышым болду. Биринчи аябай толкундоолор болду, бир космоско барып келгендей эле болдум. Өзгөчө таасир калтырды. Ошол концерттин астындагы даярдык күндөр азыр эстеп, баягы эң жакшы баягы күндөрүбүздүн бири болду десем болот. Албетте түйшүктөрү да болду, бирок өзүңдүн жумушуңду, өзүңдүн сүйгөн нерсең менен жүрсөң, бул сенин түйшүктөрүң дагы кийин бактылуу мүнөттөр болот экен да. Ооба, деги эле ар бир жаздын келиши адамдын жан дүйнөсүнө кандайдыр бир эргүү алып келет эмеспи? Деги эле айтайын дегеним ушул айрыкча чыгармачыл инсандардыкына өзгөчөрөөк жан дүйнөсүнө бир эргүү алып келсе керек, таасир алып келип. Анан деги эле сизге кандай таасир этип атат ушул кирип келген жаз, мына Ноорузубуздагы кирип келип эшик какылап турган учуру, деги сиздин чыгармачылыкка болгон эргүүңүз кандай болуп атат? Март айы кичине суугураак болгон үчүн мага жакшы жакшы келе элек. Анан кече бүгүн эле күн ачылып, анан сиздердин эфирге келсем да Ноорус жөнүндө сюжеттерди берип калгандан Ноорус келип калган турбайбы? Ноорус турбайбы? Жаз келген турбайбы? Мамамдарга чалсам дагы сүмөлөк кайнаткан жатабыз деп атканда, анан ошондо эми билинип атат. Анан эми эргүү эми келет го дейм. Анан кесиптешим экөө баягыдан бери жаз, анан сиздин чыгармачылыгыңызга өтүп кеткен турбайсызбы? Негизи кайсыл жердин кулунуз эжеке? Мен Нарын областынын Кочкор районунун Семизбел деген айылынын кызы болом. Ошол жакта төрөлүп чоңоюп өскөм. Ата-энем азыр ошол жакта Семизбел айылында турушат. Деги мына дагы да болсо азыр ырчылыкка бел байлап аттанып турган учуруңуз, деги эле ушул ыр тандоодо кимдер менен кеңешесиз? Эч ким менен деле кеңешпейм десем болот. Жан дүйнөмдү угам, жүрөгүмө жаккан чыгармаларды гана аткарам. Өзүмдөн дагы, ушул продюсеримден дагы же ушул жакын эми албетте баягы кеңеш берген адамдар болот. Кеңешин уксаң деле жаман болбойсуң деп ойлойм. Бирок ошол эле учурда жан дүйнөңө дагы ошол чыгарма жагыш керек деп ойлойм. Баягы жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет деп коет эмеспи? Өзүң жактырып ырдабасаң, ал элге жетпей калышы мүмкүн. Ошон үчүн өзүмө жаккан гана ырларды ырдайм. Демек жан дүйнө менен эсептешип туруу керек. Ооба. Жогоруда бака продюсерлик боюнча сөз кылгым келип турат. Негизи продюсерлер менен мурда жаңы чыкканда иштешкен эмессиз. Жок. Кийинчерээк эле негизи ким биринчи сунуштады? Мен оюмча продюсер өзү сунуштаган окшойт. Үнүңүздү баалап, тескерисинче Канат байке мен кайрылгам. Кечиресиздер. Канат байкеге мен кайрылып, себеби өзүм аракет кылып көрдүм. Сиз айтып калбадыңызбы жогоруда буга чейин кайда жүрдүңүз депчи. Анан ошол чыгын албай баягы жүрө берет экенсиң да. Анан бул продюсер менен иштешип баштаганда көңүлүңдү дагы аябай коет экенсиң. Баягы жардам берип жакшы болот экен да. Ошон үчүн ооба, мен буга чейин жалгыз баягы колумдан келбечидей көрүнгөн иштер чогуу жасалганда мындай өтөсүнө жетип дегендей ушундай болуп калат экен. Ошон үчүн ушу продюсер менен эле иштешиш туурагы, балким жүрө берем ушинтип деген ойдо анан ушу Канат байкеге өзүм байланышка чыккам. Көз коркак, кол батыр деген ошол кесиптеш бир жоон топту жарып чыгып. Бизде негизи кыргыз эстрадасында баягы гитара кырмаган кыздар өтө эле аз.
саналуу, сейрек кездешет десек болот. Анан кийин гитараны кармап калышыңыздын себеби эмнеде болду? Мисалы үчүн бат эле үйрөнүп кеттиңизби? Же кандай болду? Кесиптешим сен да кызыгып атат окшойсуң, жеңилирээк болсо мен дагы чертип көрсөмбү дегендик. Негизи бирок мен чертип көргөм, бирок черте албай койдум чындыгында. Албетте, баягы чымчыкты сойсо да касапчы сойсун деген сөз бар эмеспи сыңарындай. Мен 6-классымда окуп жатканда ушул байкем гитарасын көтөрүп айылга келип калды, студент болуп. Ал да жаңы үйрөнүп, ырдап, ошол кезде мен комуз ийримине барчумун. Анан комузда ойноп жүргөндөн кийин ушу гитараны көрүп калып эле, гитараны үйдөн угуп калып, ушу байкеме мен да үйрөтүңүзчү деп, ошо мен үйрөнүп калдым. Анан албетте комуздун кылдары жумшак болот. Комуздан кийин сразу гитарага өтүш мен үчүн кыйыныраак болду. 3 кылдан дароо 6 кылга өтүп кетиш, анан кылдары дагы жеңилге турбаса керек. Кылдары дагы катуу болот эмеспи? Өзүм 6-класс болсом, кичинекей кыз болсом. Ошондон улам эле ошо чертилбей калганда, колдору ооруп эле, могул жактары баары катуу болуп калып эле, анан кийин кой кыздардыкы эмес окшойт деп анан. Менде ошо кызыгуу күчтүү болду окшойт, ошон үчүн колум ооруганына карабай үйрөндүм. Кесиптеш, дал ошондой кызыгуунун натыйжасында эми бир дайыр чыгарма менен тыңдайлыбы анда эмес, Сизден кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Бул жакка келатып, ошо ата-энеме чалган болчумун. Көрүп коюңуздар деп. Анан ошол ата-энеме да учурдан пайдаланып, салам жолдоп, ошол ата-энеме деген чыгарманы аткарып берейин деп атам. Баракелде, жакшы болот. Анда эмесе жалпы ата-энелер үчүн жаңырсын. Жан күйөрүм мага, сүйөрүм сиз апа, барасылым апа, ынагымсыз, багбанымсыз ата, зор бактымсыз ата, коргонумсуз ата, чынарымсыз апа, дайыма сиз менен мактанамын апа, мен сизди Меккеге алып барамын апа, бейишко сиз барда төрт тарабым булагымсыз ата, бир айткан сөзүңө шаттанамын ата, мен сизди Меккеге алып барамын ата, бийикке жет элек айткандарың чынарымсыз ата, өмүр берген мага, көңүл бөлгөн мага, Кудай берген мага ай күнүмсүз, камкорлорум дана, кубат берер мага, атам менен апам байлыгымсыз апа, дайыма сиз менен мактанамын апа, мен сизди Меккеге алып барамын апа, бейишко сиз барда төрт тарабым булагымсыз ата, бир айткан сөзүңө шаттанамын ата, мен сизди Меккеге алып барамын ата, бийикке жет элек айткандарың чынарымсыз ата, жан күйөрүм ата, барасылым апа. Урматтуу
ошондо Алтынай эжекебиздин ата энеси буюрса сиздерди Алтынай эже сөзсүз түрдө Меккеге алып барат буюрса насип болсун. Алтынай эже жыйынтыктоочу суроо катары мына качан буюрса жеке концерт берип турайын деп турасыз? Ойлор барбы, пландарыңыз жөнүндө, келечектеги пландар жөнүндө? Пландарыңыз менен бөлүшүп кетсеңиз. Кудайым буюрса, ооба сөзсүз түрдө жеке кырчы болгондон кийин жеке концерт сөзсүз түрдө болуш керек. Бирок эмгек кылыш керек. Баягы менин эң биринчи максатым ушул элдер менин концертимди өздөрү каалап, ушундай деңгээлге чыгып буюрса, качан концерт бересиң, сен концертиңе баргыбыз келип жүрөт деген деңгээлге жеткенде, Кудайым буюрса. Биринчи алгачкы концерт берерде айылга барып, элдин батасын алып, сөзсүз түрдө ушундай концерт. Ооба, сөзсүз түрдө ал тушоо кесүү концертти Кудайым буюрса май айларына ушул күн жылыгында пландап жатабыз. Кудайым буюрса сөзсүз түрдө албетте өзүмдүн туулуп өскөн жеримден бата алып алып, анан буюрса. Демек алдыда дагы буюрса сизден жакшы жаңылыктарды күтсөк болот экен. Эми дал ушул убакыт деген учкан куш экен, деги эле ушул маек соңунда бир жагымдуу ыр менен жыйынтыктасак кантайсыз? Сөзсүз түрдө ырдагандан кийин, келгенден кийин ырдатсаң ырдай берейин. Сизге бир мүмкүнчүлүк берейин. Акыркы күндөрү аябай бир сөздөрү маанилүү терең чыгармаларга ыктай баштадым, эмнегедир. Жок, эме убакыт өткөн сайын ушундайларды тапабасың деп. Жакынкы күндөр эле Ильяс Кудуретов агабыздын Жалган дүйнө деген чыгармасын угуп калдым. 2 күндөн бери ушул ыр аябай кулагыма угулуп ырдап атам. Бир куплет ырдап берейин, көп болуп кетет го дейм. Күндөр өтөт, жылдар өтөт, жаштык өтөт, жалын өчөт, убактыбыз бир күн түгөнөт. Кыз сүйдүм, сүйүлдүм, ыйладым, сүйүндүм, кандай гана күндөр өтпөдү. Жан азгырган, жалган дүйнө, сыноосуна салган дүйнө, өмүр жолдо пендемизин кайраган. Арман дүйнө, жалган дүйнө, азабына салган дүйнө, адам барбы бул дүйнөдөн тайбаган. Кыскача ушундай ырдап турайын. Сиздерге ыраазычылык билдирели, сизге чыгармачылык ийгилик каалайлы. Таң эрте келип, жалпы биздин көрүүчүлөргө жагымдуу ырларыңызды аткарып бергениңизге терең ыраазычылык билдирели. Буюрса сизди дагы да болсо дал ушул чыгармачылыктын чыйыр жолунда көптөгөн ийгиликтериңиз менен күтөбүз.